Жакын арада Бишкекте ичүүчү суу төгөнүп, анын ордуна шаар тургундары дүкөндө гана бөтөлкөдө сууну сатып алууга мажбур болот. Ушул темага биздин журналисттик иликтөөбүз арналмакчы. Ресторан, кафе, борборлор, сода борборлор пайдаланат. Машиненин көлөмү аябай көбөйүп атат. Машиненин көлөмү көбөйүп, жана машина жогуч станциялар көбөйдү. Жолго коюп жаткан Телефонду мага берип койгула. Берип койгоч телефон. Сен өзүң бербедиң ага? Автомойка или баня ачып алып, ишкерлик кылган болсо, анда обязательно хоть 1 метр болсо дагы казып алса лицензия требуется. Народ, вы что вообще сделали? Это что за поливочная система? Ну вот это как называется? Это называется бесхозность, халатность, шалакалык. Жылы суунун таңкыстыгы Бишкектин негизги көйгөйүнө айланды. Минтип кээ бирлери картошка пиязын сугарып жатканда башка көчөнүн тургундарына тамчы суу жетпей акактап турушту. Турак жайларда бир нече жумадан бери суу чыкпай тургундарды кыйнады. Аларды суу менен камсыз кылуу үчүн тазалык муниципалдык ишканасы унаалар менен ташып келип таратууда. Шаардын көп кабаттуу үйлөрүндө суу кескин азайып, шаардын четинде болсо суу таптакыр токтоп калган. Бул толкундоолорго да алып келди. Южный магистрал, Ширалева, Жабык, эки жолу тең. Арча суу жок, ошонун айынан. Мындай болгон эмес да канча жылдан бери. Артын баары машина толтурат. 23-жылы өзгөчө кырдаал Бишкектеги ичүүчү суунун запасы түгөнгүс деген жалган түшүнүктү жокко чыгарган. Атайын суу бербей аткансыз. Мына өзүңүз кече эл менен кошулуп жүрдүңүз. Өзүңүз эл менен кошулуп жүрүп туруп, бүгүн өзүңүз сууну мондай кылып. Мон кетирген уятты. Карабайсызбы? Канча күндөн бери суу жок болот. Эми канча күндөн бери суу болсо дагы Кеп жер астындагы суулар жөнүндө болуп жатат. Аны артезиан деп да атап коюшат. Курамы боюнча бул эң таза суу. Жаан чачындагы ас болуп атат 50%, орточо эсепинен мындай көп жылдык орточо эсепинен алган биздин жаан чачынга ошол 50%га азайды да. Ошол 50%га азайып, могу өткөн 7 айда, 25-жылдын 7 айында. Ошон үчүн бул дагы таасири бар. Демек, суунун көлөмү жерге артезианга айланышы азыраак да. Аз болуп атат. Анткени ал болсо суунун жерин астыга фильтрациядан өтүп, 150 жанагы биздин водозаборлордо биз болсок ошол жактан топтоп, анан кийин ичип атпайбызбы? Бишкек ичип атат, анан кийин колдонуп атат. Анан аякта болсо суунун көлөмү азайып атат. Анткени 50%га, 7 айдын ичинде 50%га жаан чачын аз болду. Артезиан сууларынын толуктоосунун негизги булагы дарыялар түзөт. Алардын толушу мөңгүлөрдүн эришине түздөн-түз байланыштуу. Ошол эле учурда Кыргызстандын мөңгүлөрдүн саны акыркы жылдары майдаланып азайып баратат. Жаан чачын жок болуп, кар эрибей, кар жок болуп, анан кийин бизде жана мөңгүлөрдүн суусун азыр алып атабыз да, мөңгүнүн суусу агып атат. Аларча менен Аламеген дарыяларында. Анан ошон үчүн мөңгүлөрдө азайып атат, ошол ызык болду. Ызык жанагындай жаан чачын көп. Микроклимат жанагындай дүйнөлүк климаттагы өзгөрүп атса, биздин микроклимат дагы өзгөрүп атат. Ошол өзгөрүүлөрдү дагы биз дагы ошону караш керек. Многих ледников, которые на перевалах были мелкие, их просто не стало. То есть приезжаешь в ущелье, я вот на примере того же Бишташа, это Джалабадская и Таласская область. Мы несколько лет ездили вот на перевал этот Бишташ, который туда в сторону Итагара уходит на Джалабадскую область. Малые ледники просто исчезают. Средние становятся малыми, а крупные большие ледники, они просто становятся средними. Ну и тоже с каждым годом их все меньше и меньше. То есть ситуация, ну опять же, в стране с ледниками она катастрофичная. Суу ресурстары кызматынын тартуулган маалыматы экологдорду түшөлткөн божомолдорун тастыктайт.
Борбордук Азиянын тоолорунда глобалдык жылуулукка байланыштуу деградация процесстери күч алууда. Анын натыйжасында гидрологиялык режим бузулуп, суу ресурстары азайып баратат дейт агенттик. Борбордук Азиядагы мөңгүлөр 1957-20 чейинки жылдары муз запастарын 30% ашыгын жоготкон жана бул процесс тездик менен жүрүүдө. Гидрометеорология кызматы Кыргызстандын бардык аймагында абанын жылдык орточо температурасынын жогорулашын дайыма каттап турат. Климаттын глобалдык өзгөрүшүнө байланыштуу артезиан суулардын толуктоосу тынымсыз азайып баратат. Муну өзүбүздө көрсөк болот. Первые скважины изначально здесь глубина была 150-130 метров. Потому что, соответственно, в то время город не такой был большой. Потребление воды было не такое значительное. И поэтому здесь вообще на этой площади было в районе 50-60 скважин. Орто алыш суу кампасында артезиан суунун көлөмүн көбөйтүү үчүн кошумча чаралар көрүлүүдө. Мынакей бул көлмөлөрүбүз, подпитывающий көлмөлөрүбүз ушу Аларча дарыясынан келип түшөт, анан кийин Аламидин дарыясынан келет. Ошол дарыядагы суулар менен ушу көлдөрдү толтурабыз. Анан бул деген фильтрациядан өтүп, подземный бассейнге түшөт. Ошол жерден биз насос менен сууну качайт этип элди камсыздайбыз. Мен туура түшүнүп атам, биз ичип жаткан суу таза суу. Так ошол суудан келет. Ооба, таза. Бул тазаланып, естественный фильтрация. Анан кийин бизден обеззараживаться этип, обработкадан өтүп, анан кийин биз элге беребиз. Мындай чараларга карабастан жаңы скважиналардын тереңдигин тынымсыз кеңейтүү керек. Бул биздин скважина. Ушу скважина менен биз деген 200 метр тереңдиктен сууну өйдө көтөрүп чыгабыз. Бу жерде насос турат, глубинный насос. Ошо глубинный насостун жардамы менен сууну элге, калкыбызга суу менен камсыз кылабыз да. Мурун бияктын баары эле көлчүлдөп, көл болуп турчу экен маяктачы. Мындай суу болупчу. Азыркы өзүңүз көргөндөй бияктын баары кургак, карабайсызбы, чөп өсүп эметип турат. Самоизлив менен иштечү экен мурунчу. Сууну не с помощью насоса, а насос жок эле өзү эле суу излив болуп турчу экен. Бул климаттын өзгөрүшүнө байланыштыра турат. Климаттын өзгөрүшү ошонун баары. 6 жыл мурун Бишкек мэриясы жылына 80 миллион метр куб суу керектелерин билдирген. Ал эми орто алыш суу кампасына скважиналардын тереңдигин өзгөрүшү боюнча суроого суу канал ишканасынын башкы инженери скважиналар стратегиялык объект болуп эсептелерин жүйө келтирип, маалымат берүүдөн баш тартты. Бирок расмий статистика акыркы 4 жылда Кыргызстанда суунун жалпы керектөө 20%ке көбөйүп, 5,2 миллион кубометрден 6,5 миллион кубометрге жеткен ырастайт. Ал эми ичүүчү суунун керектөө ушул эле 4 жылда 25%ке өстү. Орто алыш водозаборун алсак, же ошол чүйдөгү 3-4 бассейн бар. Ошол бассейнде биз эме сууну, ичкен сууну алабыз. Ошол суу формировать этет да. Анан ошону болсо биз болсок, жерден болсо тешик кылып эметип койсок, куюла берет да. Ага берет. Биз болсок баягы керектөөгө көбүрөөк алсак, канчалык көп алсак, бул болсо батыраак түгөнөт. Жана айтып кеттик, бизде жана жаан чачын аз болуп, ызык болуп, ошондой болот. Демек, бул болсо баасы түгөнүп калса, анда эмки ошол керектөөнү камсыз кылыш үчүн анда биз мамлекет жанагындай тереңирээк сууну тереңден алыш керек да. 150-200 метрден эмес, анда 300, 350, 400 метрге бул болсо чоң чыгым да, чоң чыгым. Кыргыз комплекстүү гидрогеологиялык экспедиция мамлекеттик ишканасы жер астындагы суулардын эсебин жүргүзөт.
Бирок ал ишкана суу ресурстары боюнча бардык суроо талаптар Тышкы иштер министрлиги менен УКМКнын макулдугун талап кылат деген жүйө менен маалымат бөлүшүүдөн баш тартууда. Бишкекти ичүүчү суу менен камсыздоо тышкы саясатка кандай байланышы бар экени түшүнүксүз бойдон калды. 22-жылы жер астындагы сууларды сарамжалдуу пайдалануу лабораториясынын жетекчиси Рафаэль Литвак Спутник радиосуна маек куруп жатып, артезиан суусу боюнча пикирин билдирген. Арталышский водозабор, я хочу подчеркнуть, это 50% водоснабжения города Бишкек. А 50% происходит за счет небольших водозаборов, которые разбросаны по территории города. И сейчас большая проблема, на мой взгляд, нужно уже бить в колокола, чтобы этот процесс как-то остановить. А каким-то образом этот процесс можно остановить? И с чем вообще связано вот это вот снижение? Сначала нужно выяснить, вы правы, с чем это связано. Но вообще говоря, это связано с тем, что расход мы берем больше, чем поступает. Поэтому идет снижение. С изменением климата все это подтверждают, что с каждым годом все жарче и жарче становится. Ну, к чему это в итоге приведет, вы можете посмотреть на примере Кабула, который свои грунтовые воды там за несколько десятилетий просто до конца выработал, и сейчас у них вообще это, у них просто катастрофа, то есть город остался без воды. Жер астындагы сууларды бейчеки пайдалануу накта катастрофага алып келиши мүмкүн. Буга мисал катары Афганстандын борбору Кабулду келтирсек болот. Mirjan fills cans and carries them one by one to his house. It's an uphill struggle providing water for his family. As you know, we faced drought for the last few years. Kabul's water level drops because of a few factors. First, there was very little rain. Second, the population in the cities increased. And third, people used to waste a lot of water. 2006-жылы гидрологиялык экспедициянын директору 2026-жылга чейин Бишкек ичүүчү суусуз калат деген жүрөктү сестенткен божомолдорду айткан. Бишкекте жер астындагы суулардын азайышы анын сууга тештерине кеңири колдонулушуна байланыштуу болушу мүмкүн. Арча Бешик конушунда дагы аллеядабыз. Бул жакшы эле жасалган аллея. Биздин баамызда анткени мынакей шамчырактар жакшы заманбап курулган. Скамейкалар, отургучтар дагы бар. Тиги жакта балдар аянтчасы дагы абдан мыкты жасалган көрүп жатабыз. Бирок балдар жок койсо, анткени абдан эле ысык. Андан кийин бактарактар да жок койсо да. Арык курулган, бирок өтө эле терең бир жагынан. Ошондуктан бул агылган суу бул жакка кантип куюлганы түшүнүксүз да. Бир эле жол бар, бул жакка ошол атайын суу алып келип, ошону куйдурганга эле мүмкүнчүлүк бар. Бирок бул абдан эле кымбат жана анча мындай жемиштүү эмес да, менин баамымда. Качан курушту эле муну? Ой, бир жыл деле болот, былтыр эле күрүшүнө. Азыр эле уже бир жыл деле болот эле го. Кулап баштап. Бирок бу жерде балдар куш көп келет да. Анткени моундай ойной турган жер жок бу жерде. Чын айткандачы. Бирок күн кактаганда ким ойномок эле? Кечинде келишет да. Кечинде келишет, О, анан ошо мурда сонун эле суулар шаркырап эле агып атча, анда артта суу жок да. Жаан жаап, жанагындай болгондо агат. Анда сүйүнүп каласың, сонун болуп суу агып атат депчи. Бул скважина бул парктын ирригациялык көйгөйлөрүн чечүү үчүн колдонулуп жаткандай. Счетчики вот здесь будут стоять для полива. Это, скорее всего, выключатель, наверное, насоса. Все это будет тоже затрачивать такие немалые деньги. Мындай көрүнүш Бишкектеги жан конушторго гана эмес, эски кичи райондорго да мүнөздүү. Опять же сквер. Сквер был сделан, мы ему очень рады, очень долго ждали. Но проекта, оказывается, не было. Был только эскизный проект. И, соответственно, ирригационная система нормально не была предусмотрена. Здесь много уже елок у нас украли, выкопали. Вот такой вот, в таком состоянии. И, конечно, очень печально. Вот этот рычаг уже подрядчика заставили сделать, хотя у него в проекте не было. Ну и, конечно же, это получается через вон ту ирригацию проходит туда и разливается вот так. Сюда не попадает, туда не попадает.
То есть не продумано все это. И вот жалко, что столько нам Жердев сад подарил зелени, но она не пропала, конечно, но в любом случае она медленно растет, потому что и полив практически такой недостаточный. Жашыл Чарбай ишканасы ирригация системасынын жоктугунан кымбат сугатты колдонууга аргасыз. Октябрьский район, автополив, 4-чү микрорайон, сквер. Экинчи рейс. 10 парктагы бакча, бул жерде ошол жаш бактарактар отургузулуптур. 10.650 сомго бир бак дарак, кымбат, бирок мэрияга айтып коюш керек. Рахмат ошол ачыктап маалыматты бергени. Бирок 2023-жылдагы кризиске дуушар болсок, суу жетишсиздик болсо, анда бүт могул бактарактар кымбат, баары солуп калат да. Анан карап көрсөңүздөр, бул жерде арыктан суу агып жатат, бирок сугат башка жерден жүргүзүлүүдө. Мынакей бул жерде ошол крандар да бар экен, суунун астынан чыгып жатат да. Бул эмне үчүн ошол арыктагы сууну колдонбаганы бул дагы чоң суроону туудурат. Жашыл Чарбай ишканасы сугат үчүн скважинадагы сууну активдүү колдонгону маалым болду. Бизде скважинадагы бул бурут этилген скважина дейм ал. Мынакей бул ЖД вокзалыбыздын жаныбызда бар, бу жерде. Проточный суу. Анан Фучик көчөсүндө бар. Шаар жергесинде көп эле, бул ар бир паркка урсак жакшы эле болмок. Бирок эми мүмкүнчүлүккө жараша ушул менен. Канча метрге казылган ошолор? Булнуку 71 метр да. Ар кандай жерде ар кайсыныкы ар кандай да. Эми суунун деңгээли ар кайсы жердики ар кандай. Төмөн жерде көп. Төмөн жердики наоборот. Сууга чукулураак да. У Зеленхоза сколько водовозов? Зеленхоздон азыр биз Первомайскийге кечкисин 3 водовоз алабыз. Тазалыктан ар кандай 5-8ге чейин берет. Тазалык мененчи. Машина менен суугаруу үчүн скважиналардын суу алуунун дагы бир себеби бар экен. Бул автополивте, машинелерде тоже аларда дагы клапан болот. Жанагындай насос, вода насос менен үйлөйт. Ошондо тияктан речкадан соргондо ал баягы кир, таш, аркы берки жанагындай болгон ар түрлүү мусорлор бар, туруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ал эменен стараемся бул эмеден алгангач, речкадан алып, таза суудан алып куйганга. Чындыгында скважиналардын суусун чарбалык муктаждыктарга башка дагы муниципалдык ишканалар колдонууда. Салам алейкум, кандайсыздар? Сугатууга суу да бул жака, туурабы? Бияктан ала турбайсызбы күнүгө, жакшы. Биз ошол журналисттербиз да, сюжет жасап атабыз ошого. Айтып бербейсизби? Күнүгө келип алып турасызбы суу? Иә. Суу тазабы сиздин оюңузча? Таза, Таза. Бул артезиан суусу? Жердин астынан чыккан суу. Клор жок да. Биякта ачык экен көрүп турабыз да. Же сизде ключ барбы? Жок. Барыста ушул ачык, сазда жатабыздар. А так сырттан келип мынтип суу алып кете албайбы эч ким? Эмнеге? Албайт деле го эч ким. Албайт. Көргөндө жок. Суу чын эле таза экен көрүп турсак сиздерде, мындай. Прозрачный. Жол жуйбуз суу менен. Суу зеленге чыгабыз. Эмеге. Аха. Жолда жуйсуңар, Жолда жуйбуз. И для себя тоже он набрал, да, воду? Да, и пьет. Значит, на самом деле вода чистая. Раз он не боится этого делать. Тазалыктын айдоочусуна камерага тартабыз деп алдын ала эскертип, артынан жөнөдүк. Мынакей көрүп жатабыз. Бул артезиан эң таза сууну ошол жолдорго куюу үчүн мынакей тазалык унаасы бар атат. Карасаңыздар. Ашып ташлап атат да, таза суу. Андан айкөл элибизде эң таза сууну ошол жолго чачкан. Тазалык ишканасынын жаш кызматкери күтүүсүздөн ызычууга жол ачты. Сүйлөшүп койгулачы. Ким бул? Начальник, тазалыктын октябрьский начальниги. Кулакка такып эле сүйлөшүп. Ким? Начальниги. Жок, сиз эмне мындай тон менен сүйлөшүп атасызбы?
Жок, ошол суу кайсы максатта колдонулуп аткан? Силер коомдук кызыкчылык үчүн жасатасыздар турда. Бизде дагы коомдук кызыкчылык бар. Каяка? Силер интервью бересиңерби? Жок, эми силер колдонуп атпайсыздарбы ошол скважинаны? Ошол скважинадагы суу кайсы максатта колдонулуп жатканын биз билейик деп атканбыз. Кайсы Зеленстройдун? Зеленстрой бизге разрешение берет. Могул жактан ачасыңар. Алар күзүндө жабат, жазында ачат. Ай. Кайсыл жерден суу келет, аларга Зеленстройдон алсаңыз болот маалыматты. Биздин жугуш эмес да бул. Скважина биздин жугуш эмес. Ошол скважинадан сууга дагы, анан кийин ошол жолго дагы эметиле турбайбы, коюла турбайбы ошол скважинадан. Мен сууга айтам, скважина Зеленстройдук. Скважина Зеленстройдук. Зеленстройдон сураңызды атпайм, өтүп барын. Бронкан өчүрүп сүйлөштүрөчү. Алсаңыз болот толук маалыматты. Просто ошол суу тиги скважина эми скважинадагы суу бир сууга аткан маселесинен коюлуш керек да турабы? А эмнеге ошол жолго коюлуп жатканын? Телефонду мага берип койгула. Берип койгуңуз телефон. Сен өзүң бербедиң мага? Мен сүйлөшкүлө. Мен жалмар. Алып берип кой телефон. Бергенден кийин сурбай койгон. Бронкосу койбой сүйлөшүп атпайм мен. Эмнеге? Эмне себептен? Поехали. Тазалык ишканасынын кызматкерлеринин мындай катаал реакциясы табышмактуу. Анткени жолду сугарып жаткан видеону шаардын башка жеринен оңой эле тартып алса болот. Акыркы жылдары мэрия арык менен сугаруудан баш тарта баштагандай. Буга мисал катары Ынтымак паркын айтсак болот. Жанакы эмелерди көрүп атабыз, фонтан сыяктуу разбрызгивать. Бул тамчылап сугаруу эмес да, турабы? Жок, бул. Анан кийин бул жанакы сиз айтып кетпедиңиз, чөптү гана сугарат депчи, ал эми бактаракка жетпейт деп. Тамырына да жетпейт. Тамырына жетиш үчүн мисалы бактын тамыры 70 сантиметрдей узундугу, тереңдиги. А буну карабайсыңарбы? Бул система көп болсо 5 сантиметр тереңдик эметет да. А тиги бактардын эмесине жетпейт. Ошондуктан бактарга капельнарушение жакшы. А бул газондорго жакшы. Мына кичинекей тилкедеги жерде турабыз, анан кийин түтүктөр жатат да, суу менен камсыз болчу. Чирип да кетиптир. Эми бул техникалык да, техническое обслуживание деген ар бир жерде бар да. Киши карабаса, ушинтип эле сынып, ушу жерде жата берет. А сугарылбайт. Ушул кичинекей сугарылган жок. Карабайсыңарбы ушуну. Эмне менен сугарылат? Суу келет, ошо жыртыктан суу агат, ошо менен эле болот. Ама ондай чачып сууну атайын ушу чачканга жасалган нерсе да, ал жок. Ну вот это как называется? Это называется бесхозность, халатность, шалакалык. Тияктан келген суу каяка берилет? Фермерлерге берилет, жанакы айыл чарба жерлерге суу бериш керек да. Суу бербесе алар илейт да. Анан кийин бизге жетпей калган. Ошондо тиги распределительный системада биз согушуп эле жүргөнбүз. Эмне үчүн бизге бербейсиңер сууну тигиндей мындай десе, эми фермерлерге биринчиден аларга бериш керек, калганды силерге беребиз деп. Ошондой болгондо мындай карасаң чын эле аларга суу бербесең эчтеке өспөйт да, алар ачка калат. Ошондуктан силер сулуулук эс алабыз деп парктарыңарды эметесиңер деп, а тиякта бак ушу дыйкандар кыйналып атат деп ушундай система болгон да. Ошондуктан биз айла кеткенде чоң бочканы сатып алып, анан кийин ошого бочкага суу куюп, анан кийин чакалап ар бир бакты сугарганбыз. Натыйжада Ынтымак сейил багында дурус сууга системасы жок болгондуктан алар башка кымбатыраак ыкмаларды колдонууга аргасыз болууда. Вот я о чем и говорю. Арык есть, вода есть, полива нету.
Бирок 2 күн мурун эле Сейилбактын ошол эле жери башкача сугарылып келген. Красивый новый парк Интымак. Вот, недавно, буквально запущенный пару лет назад. Полно в канале воды, видите, полно. Но он глубокий и не достает до поверхности, поэтому используются вот такие вот форсунки, поливалки, брызгалки. И также вот мы видим вода для вот этих форсунок. Вот эта вода, она, ну, видно визуально даже, другого цвета. Ее вот сейчас я выпью. Чистейшая вода, похожая на артезиан, на 99,9%. Вот, никаких запахов. И весь этот парк поливается. А все из-за того, что в парке не предусмотрены такие малые поливные рыки. Мындан алыс эмес жерде Ден соолук деген да парк бар. Ал жерде суу сактай турган бассейни бар болсо да, сугарууда көйгөйлөр уланууда. Вот так открывали шлюзы, видите, и вода проходила туда. И выходила оттуда. А здесь она не работает таким образом? Нет, не работает. Когда я была, пытались запустить, но не получилось. И представляете, сколько надо качать, сколько надо потратить бензина, чтобы накачать воду для полива вот такой громадной территории парка здоровья. Бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги жаңы гүлзарлар чыпкаланган суу менен сугарылат. Бул жерде ирригациялык система жок. Мындан башка суроо туулат. Өсүмдүктөрдү жана бактарды сугаруу үчүн суунун кайсы түрү пайдалуу? Арыктагы суу бул ошо тоодон бери агып түшүп, мөңгүдөн ээрип, агып ошо канча деген жолду басат. Бул эми таштан ташка урулуп, бул кислородко бай жанагындай. Уже бул минералдуу суу да. Бактарга да пайдалуу. Конечно пайдалуу. Ар бир муну топурактарды эмелерден айырылып болгон ошакчактагы азыктардын баарын өзүнө сиңирип келип анан кийин менге келет да. Эми баары түшүнө бербейт да. Суу деген суу деле анан мисалы үчүн скважинаныкы мындай да. Скважинаны сордуң ошол жерден эле. Бүттү, ал эчтеке барбайт. Бочкага түшөт, бочкадан эле барып туруп эле эмеге эметилет да. Ал бир мында бир минерал азыраак. А мында бул арышныйда минерал көп и бул мындайча айтканда байытылган суу да. Жашыл Чарба ишканасы сугат үчүн канча скважинанын суусун колдонот деген суроого 24-жылы иштеп жаткан 29 скважинадан дээрлик 1 миллион куб метр суу шаардын сугат жана башка муктаждыктарына жумшалганы белгилүү болду. Ошол эле учурда Жашыл Чарба ишканасы менен Тазалык ишканасынын ортосунда скважиналардын суусун пайдалануу боюнча келишим жок болуп чыкты. Бузулган арыктардан улам шаар тургундары ичүүчү сууну сугат үчүн пайдаланууга аргасыз болууда. Мыйзам боюнча муну түн ичинде жана суу эсептегич болгондо гана жасалышы мүмкүн. Эми ар бир үйгө эле чыгарып уруксат берген, бизге эмегерге эметкенге уруксат эмес деген. Анан кичине бирден алма, экиден алча эмелер болсо биз өзүбүз эптеп кичине кечинде куюп коебуз, анан антпесек соолуп жыгылып калат да балам, анан кийин кандай анан негизи. Анан айтат сууну көп пайдаланбагыла, абайлагыла дейт. Анан эми абайлайлы, анан курап калса эмне кылабыз деп сурай бергем да. Суу агып жаткан саналуу арыктарда да сугаруу кыйын. Кээде суу көлчүккө айланып, кээде арыктардын деңгээли газондордун деңгээлинен төмөн болот. Башка учурда сугаруу үчүн чыныгы тапкычтык керек. У нас новые рыки. В прошлом году нам ирригацию полностью заменили во всем микрорайоне. 3-й, 4-й, 5-й микрорайон заменили. И поэтому у нас сейчас каждому дому вода подходит. Ну а там уже как саму территорию придомовую, это уже зависит от самих жителей, от руководства ТСЖ там, или домкома. У нас прокопаны каждому деревцу, каждому кустику такие рычаги. И когда поливная вода идет, сразу попадает конкретно уже на деревья. Вот эти задвижки мы тоже поставили за свой счет и для своего собственного удобства. И вот очень удобно поливается.
Сначала там закрыли, залили, полили, там потом открыли, тут закрыли. И вот так у нас все поливается. Вот сегодня с утра вот здесь вот байке полил. Сосед вышел рано, водичка была, вот он все, вот тут бок весь залил. Сугаттын абалы Бишкектин жаңы райондорунда да кейиштүү абалда. Ну, мы сейчас вот в южной магистрали выше, и вот эти, получается, вот эти трубы, которые установлены, это вот напрямую соединено с питьевой водой. Конечно, правильно? Конечно, это не серая вода, это не вода, которая, ну, во-первых, сейчас тут, ну, дом только заселяется, он еще не это, то есть он использует питьевую воду. Видите, арыки проложены. Но если вы посмотрите, куда они как бы уходят и куда они... То есть в них воды никогда не было. То есть вода в них — это вода с вот этих вот поливных систем. Ну, то есть питьевой воды. Получается, оттуда вот льется, да, видно. Вон получается. Нет, это дождевой сток, а здесь вот оно поливается за счет вот этих вот брызгалок. А брызгалки это не серая вода, а вода как раз питьевая, артезианская. Да. Посмотреть туда, это как раз вот как арыки эти работают. То есть они просто бутафорские. То есть он дальше никуда не уходит, он просто, это отсюда вода должна уходить, то есть это по сути не ирригационный, а арык для сточной системы. Ну вот поэтому и закрыли вот здесь, да? Ну да. Замуровали. Но это пример нерационального использования воды, правильно? Кстати, время сейчас 8 часов. Да, 8 ровно. 8 часов. Ну, полив, дневное время запрещено. Вот получается шланги вот они, да. Ну да, это все капельное орошение. Да, это в нашем климате хорошо, замечательно, но почему бы тоже поливное орошение не проектировать и не устраивать за счет вот этих серых вод отработанных, которые будут производить вот эти человейники, которые сзади нас находятся. Вон, видите, везде шланги. Ал эми негизги суроо. Дурус иштеген ирригациялык система болду дейли. Ошондо Бишкекке бир эле арыктан сугат суу жетиштүү болобу? Бизде керектөөчүлөр көбөйүп атат. Ресторан, кафе, жана борборлор, соода борборлор пайдаланат. Машиненин көлөмү аябай көбөйүп атат. Машиненин көлөмү көбөйүп, жана машина жугуч станциялар көбөйдү. Баня, мончолор, жана кири жугуч станциялар көп. Алардын баары суу, ошол эле ичкен сууну пайдаланып атышат. Ошон үчүн ошону болсо жана илимий дагы бир жолу кайталап кетейин. Илимий бир мындай обоснование болуш керек да. Ошол илимий расчет болуп, эсептөө болуп, мына биздин ресурстар мындай анын көлөмү мындай белгилүү эле, мына көрүнүп эле турат да. Ошого жараша биз болсок ушул биз пайдалануучулар, керектөөчүлөрдүн саны ошого жараша болуш керек да. Анан бизге баары эле баягы жетет, биз канча алсак ошончо ала беребиз деген бул туура эмес. Бүгүнкү күндө Бишкекте 1 миллион 300 миңден ашуун адам жашайт. Бул болсо ошол көлөмдөгү ичүүчү суу керектелет. 2012 жылы Бишкекте 145 миң жеңил унак катталса, 24 жылга карата алардын саны 326 миңге жеткен. Көп кабаттуу үйлөрдүн, соода борборлорунун, өнөр жай объектилеринин саны да өсүүдө. Ал эми мунун баары ичүүчү суунун керектөөнүн өсүшүнө алып келет. Шаардын ичине жаңы башында айтып кеттим, кайра иштетүү методуна өтүшө башыбыз керек. Сууну көп колдонуучу организмдер, ишкерлер уже вторичный, орусча айтканда, вторичный использование деди. Биз иштеттикпи? Кайра иштетип сууларды. Кайра иштетип ушуну уже киргизе башташыбыз керек чоң шаарларга. Сейчас эти микрорайоны строятся с нуля, вот на таких пустырях. И почему бы сразу не закладывать при строительстве вот эти вот локальные очистные сооружения, из которых очистную воду можно будет потом использовать на тот же полив. Потому что сейчас, насколько я знаю, в мире
это практикуется и такие технологии существуют. Элибизге биздин ушу Бишкек шаарынын тургундарына айтып кетерим, сууну үнөмдөп колдонсо баарына суу жетет деп ойлойм. Өзүңүз көргөндөй азыр жанагы айтып кетпедимби, степень благоустройства деген аябай өйдө азыркы күндө ар бир үйдө ар кандай водоемки приборлору бар, бассейндери бар. Ошонун баарын сарамжалды колдонушубуз керек да. Баарына мисалы азыркы тарифти айта кетсек, норма водопотребления азыркы күндө 350 литр бир кишигечи. Ошону мисалы акчага которгондо ар бир кишиге 111 сомдон төлөшөт. Если счетчикке я суу эсептегичине өтүшсө, мисалы фактически эсептейт, ал бир куб сууга 1000 литр сууга 10 сом 45 тиын төлөйт. А жерден уже киши башына эметилбейт, бир үйгө коюлат ал колодец подключенияга. Ошол жерден анын суу эсептегич эсептеп баштайт да. Мисалы кээ бир үйлөр может 1000 литр сууну бир ай колдонот, кээ бир үй бүлөчү. Анан кийин айдын аягында 10 сом 45 тиын төлөп коет. Может 2 куб колдонсо өзүңүз көргөндөй 20 сом 21 сом төлөйт. Тилекке каршы муниципалитеттин сөздөрү дайыма эле чындыкка шайкеш келе бербейт. Ну вот и сам зеленхоз, и полив осуществляется такой довольно-таки чистой водой. Мы видим здесь тоже. Прозрачная вода. Непосредственно прямо как бы зеленхоза. Азыр болуп аткан суубузду ошону биз сарамжол пайдаланып экономия жасап алыш керек. Ага кандай кылыш керек? Ага ар бир жаран, ар бир ошо ишкер, ар бир үйдүн ээси биринчиден суу өлчөгүчтө коюш керек. Ошо ал көрүп туруш керек да, ал суу кетип атат, кетпейт. Ал экинчиден бул Кудайдын берген суусу деп эле муну мындай жөн эле агызып коюп жөн болгондо аны сарамжолуш. Аны мындай биз экономия эткенди үйрөнүшүбүз керек. Үчүнчүдөн биз бак тарактар демелерди азыркы жаңы технология колдонуп баягындай теги сугаруу системаларын өзгөртүшүбүз керек. Ар бир жаран өзүнүн үйүнөн эгер ошо сууну казып алып пайдаланса, мисалы технический катары өзүнүн банясына, туалетине дегендей, анан огородун сугарганга десе, ага лицензия не требуется. Анан эгерде бир какой-то ишкерлик кылып пайда көрөм деп жанакындай автомойка или баня ачып алып анан ишкерлик кылган болсо, анда обязательно хоть 1 метр болсо дагы казып алса лицензия требуется. Анткени бул общественное благо да турат. Да. Ошол коммерческий нерсе колдонгон болбойт. Эми бул жер казынасы мыйзамы бар го. Ошол жер казынасы мыйзамында баса белгилери көрсөтүлгөн да. Именно 30 метрге чейин негизинен бир атайын буровой ошо жерди каза турган фирмалар иш кылыш керек. Ага чейин жанакындай өздөрү казып алып аткандар деле эгер ошо ишкерлик кылам деп казып алган болсо, ал лицензия обязательно алыш керек. Муну чындап эле жанагындай шаардын үстүнө БСР же БДР шуну курсак, чындап эле бул анда сууну экономдуу, таза сууга дагы жанагындай скважиналардан өзүбүздүн питьевойго колдонсок болот. А БСРден күнүгө суубуз үзгүлтүксүз келет эле да андачы. БСР деп коет, бассейн суточного регулирования, бассейн декадного регулирования дегендерди биз болсок көбүрөөк куруп, Бишкектин түштүк жагына, ошол верхняя зона, жогорку зонага көбүрөөк куруп, анан аны болсо биз жастан баштап, жастын башынан баштап эрте ошону болсо колдонушубуз керек да. Анткени мына Аларча менен Аламединдин суусу кышында деле агат. Ошону тосуш керек да. Жазында тосуп, ошондой жанагындай суу сактагычтары менен, кичинекей суу сактагычтары менен колдонуп, биз болсо жанагындай биз ошого пайдаланышыбыз керек. Биздин иликтөө көрсөткөндөй, Бишкектин жашоочулары ичүүчү суусуз калуу коркунучу абдан эле реалдуу экен. Ошондуктан бүгүн зарыл чаралар көрүлбөсө, эртең шаар жансыз чөлгө айланып кетиши толук мүмкүн.